Эжеке жанакы эме жөнүндө кайра улантууну баштайлык. Сиз өзүңүздүн дагы оюңузду айтсаңыз кененирээк кылып. Жана телефон толуп калды. Ушул эмполор боюнча жанагы чет өлкөлүк агенттер деп атап атпайсызбы? Коммерциялык эмес коомдор. Ошол коомдордун талкуусу өткөндө болуп өтпөдүбү? Ушула жөнүндө оюңуз кандай? Ошондо кандай таасирде калдыңыз ошол Ошо аябай нааразы болдум ошо эми агенттергечи. Аякта карасаң чет өлкөлүктөр бүт баары. Анан биздин кыргыз аялдар отурат. Ошо эмне тагдыр чечет, ошо жөнөр отурушат мурдучу. Анан мен Чолпон Жакыпова деген депутат аялды телевизордон көргөндө мен аябай ыраазы болчумун. Мына агент реально сүйлөйт экен депчи. Анан ошо эмпо агентте ошо чыккынчылык сыяктуу болуп көчөгүнө өз абирин өзүнүн жүзүн көрсөттү. Эмнеге мамлекетке бүт баарын ачык айын бүт баары көзөмөлдөө болуш керек да. Мамлекет билиш керек ошо эмне акча келип атат, эмне каяктан келип атат, аны баары жашыруун эле ошо жакта отурган 20 катын элдин тагдырын ошолор чечет экен. Чече албайт. Азыр биз буну вообще билчү эмеспиз, бул агенттиги эмне экен. Агенттиги вообще жок болчу, мурун эле КГБ бар болчу. Азыр толтур агенттер болуптур. Эл жерди саткан, суусун да баарын сата ал дейт, айлалар эле жок турган үчүн аккан үчүн сата албай атышат. Ошо биз каршыбыз. Мамлекетке как положено, президентибиз бүт билип туруш керек. Туура. Биз каршыбыз. Закон түрдө баары отчет. Бүт бар законный түрдө болуш керек. Көрүнгөнү келип алып эле жерди сатып, көрүнгөн тоголоктор шайлап алышы эле, бири-бирин шайлап алышы эле өз билгендерин жасай бериш керек экен. Эл журт калай калп бүт билиш керек. Эмпо деген эмне экенин биз билдик. Агенттер эмне экенин билдик. Алар келген жанагындай акчаларды баарын алып келип, ондай бейбачара мондай энелерибизге жардам бербесе, тил жакта төрөп, кыйналып жашоосун оңдой албатса, аларды оңдогондун эмне эмпонун кереги бар? Агенттердин кереги бар. Ал өстөрүндө кейсей жана Роза Отунбаева деген аябай жакшы патриот министр эме о президент болгондо өз абирин өзү ачты го бир эле мүнөттө. Ал бат эле абир ачышы бир эле мүнөттө. Өздөрүнүн абирин өздөрү саткандар бат эле чыгарып коет. Ошон үчүн жана Чолпон Жакыпова сизге мен нааразымын. Болбой эле болсун, президент деле бол, президентке отчет бербей деле го, жөн ошондо агенттигиңди кой, өзүң эле буйрусун, өз үй бүлөң менен. Америкада кыздарыңды, балдарыңды окутат экенсиң, ошого дагы тойбой, дагы деле келегиле. Аны баарын өзүң чөнтөгүңө салгычак, могу бейбачара, мондай эжелерге, мондай үй бүлөлөргө жардам бербейби? Берсин. Мына могу энем 85ке кирди, деле биздин эмпо деген эмне жардам эмне экенин билбей эле киришти мына. Мына боякта деген Зарина дегендин энеси төшөктө жатат, көз көрүп, өмүр бою ушу Орловкада иштеп, өмүр бою жүргөн киши. Деле бирөө келип ушу ооруп калдыңыз апа. Ушу өмүр бою иштедиңиз. 90-до. Алардын айтуусу боюнча деген эме деп атышпайбы? Биз деген абдан жакырчылыктан чыгарып атабыз, элди социалдык жактан абдан коргоп атабыз, канча адамдардын укуктарын коргоп атабыз деп. Ал эле жана 20 катын бүт туугандардын жардылары ошолор деле тойгузуп атпаса деле кыргыз жардыжыларга жардам берген деле эмпону көргөн жокпу. Эми угуп атабыз, интернеттен көрүп атабыз. Сен келген көйлөрүбүздү чечип атат, болбосо эч ким уккан эмеспиз. Ошо сурап да койбойт. Марипа Мухамбетовна ошол эки киши, мына Салтанат бизде иштеп атат, биздин айылдын кызы. Ошондон эле билип, көчөдөн көрүп калып эле таанышып эле ошондон билип калдык. Ушундай жин арыштарында. А жоксо качан билип турбуз? Билген эмеспиз. Интернеттен көрүп атабыз. Азыр жанагы Чолпон Жакыпова кандай жүзү кара аял экенин ошондон билип атабыз. Мамлекетке эч бир пайдасы жок нерсенин эмне кереги бар бизге? Берсин ошо мамлекетке отчет. Ошо негизи мыйзам киргизилиш керек да, ошо отчет ошо. Жоксо эртең дагы бирөөсү келип менин жеримде сизге берип коет экен. Айтпаса эже. Мыйзам киргизишсин, эмне эмпонун акчотун берсин, каяка жиберет, ошолорун элге айтсын, жакырчылыктан чыгарып атабыз деп, алар чет мамлекеттен алып атат эме акчаларын. Ошолорду мына берсин му апаларга, 80ден 90до апалар жатат Орловкада, кароз кемпирлер толтура, орус кемпирлер жаңгыз кандай жатышат, алар деле толтура. Ошолорго жардам беришсин. Ана бербей туруп эле өздөрү байып алып эле анан кийин отчет бербейт. Берсин, ошого закон кабыл алышсын биздин депутаттар. Туура айтып жатасыздар. Дагы кимдин ою бар? Менин да оюм бар. Бул эмпо деген бизге келгенден бери эч ким түшүбүзгө да кирген эмес бул уюм. Биз эми интернеттен көрүп алып, элдин баары бүт эле интернеттен, балекеттин баарын көрүп атабыз. Бул интернеттен көрүп алып эле биз өзүбүзчө мындай ой келди бизге.
бизди карапайым кыргыздарды малдай эле саткылары келип жерибизди элибизди сатып бүтүп эми өзүбүздү деле сатканга калыптыр. Ас эле калыптырбыз. Аман болгула жогору жактагылар. Бирок силерди деле бизге окшогон эне ата төрөгөн, бирок элди, жерди, эне атаңарды ойлосоңор болот, же эне атаңарды деле ошол чет мамлекетке алып кетесиңерби? Бирок ошончо деле биз өзүбүз карысак дагы бала чакабыз үчүн кам көрүп атабыз. Жок дегенде бизден калган балдарыбыз, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз кичине эркинирээк ушундай эмпо семпосу жок эле жашаса, эмпосу деле болсун. Бирок отчет берсин мамлекетке. Президентке отчет берип турушсун. Илгери президенттер депутаттардан деле отчет берген. Азыр эле депутаттар кол көтөрүшүп эле мен билем дешип эле баары өздөрүн алып алышты. Өздөрүн алганы кайсы? Мына өзүбүздү алганыбыз кайсы? Бизге 1 сом пайдасы жок. 300 сом мына пенсияга кошту. Андан көрөк ошол эмподон алып отчет алышып баргыла, могул айылга баргыла, тигил айылдан карагыла деп кемпир кесектерге кичине биртке болсо дагы, бир гүл болсо да көтөрүп келсе, ошол көңүлүнө калат эле, көңүл алат эле. Биз эми алдуу күчтөн тай элекпиз, бирок ошончо деле айланадагы кошуналарды, кемпир кесектерди көргөндө ичибиз күйүп эле ооруп атабыз өзүбүзчө. Азыр интернет менен ооруп калдык. Кечинде отуруп алып 2 саат, 3 саат интернетти карайбыз. Бирок Марипа Мухамбетова, сен эч ыйлаба, көчөгүнкү ыйлаганыңды угуп алып мен аябай зейним кейди. Мейли, жанагыки ким дедиңер, депутат. Депутат ким дедиңер? Бакыт Райымкуловпу? Бакыт Райымкулов дагы аман болсун. Тиги эмелер айтып атасызбы? Чолпон Жакупова. Чолпон Жакупова дагы бир аял чыкты карган. Ара эле бутун көтөрүп жүрөт, мага окшогон эле бир 70ке барган кемпир экен. Бирок ошончо дагы клиникасы кереги жок. Андай клиниканын деле бизге кереги жок. Бирок ошолордон ичинде өзүбүздүн Кыргызстандан барган кыздарды эмне себептен киргизбейт? Азыр бардыгына укуктуубуз деп өздөрү чыгарган бул президенттер. Эл ачык сүйлөсүн, эл ошондой жерлерге катышсын, көйгөйдү уксун деп. Анан ошондой жерге биздин кыздарыбыз, балдарыбыз кире албагандан кийин ал ачык эмес да. Ал деген жашыруун, өздөрүнүн ичинде жей турган акчалары бар, уюмдары бар. Ошолорго кызыккан үчүн ошону кылып атышат. Эшикти тозуп. Же болбосо охрананын не кереги бар айерге? Охранасы жок эле киргизип эле кол койдурсун мейли, фамилиясын жазсын. Ага биз каршы эмеспиз, паспортун текшерсин. Бирок гражданин Кыргызстан болгондон кийин ал жерге киргизбегенге акылары жок. Андай уюмга. Мен ошого каршымын. Мен да көрдүм кечинде 2 саат балдарымдын телефонунан. Бирок кейип ошонтип отурганда байкуш кыздын ыйлаганын көрүп алып жүрөгүм сыздады. Анын деле бала чакасы бар экен. Бирок эл үчүн эмгек кылып атат. Мен ошо кызга рахмат айтам. Өмүрү узун болсун ушу кыздардын. Ошо жерге барган, жарышып барган балдардын баарына кааларым жакшы тилек. Жарым ырыс дейт. Өмүрлөрү узун болсун. Башка менин айтарым өкмөткө карасын. МПОсу деле, башкасы деле, президенти деле, депутаттары деле президентке отчет берсин. Илгери бир айылда бир башкарма болчу. Бир айылда бир башкарма болчу. Ошондо 800-900 кишиге бир башкарма болчу. Могу депутаттарды кыскартып эле, президенти менен эле область кылып эле койсун бизди. Бизге башка эчтекенин кереги жок. Депутат эмне кылып берди? Депутат акча төлөп өчөк, андан көрө берсин. Биздин эле байлыгыбыз деле жейт экен, бөлөт экен. Анан ошо менен турмушат экен. Андан башка эмне? Ушу эмеге чет өлкөлүк завод же фабрика болбогону эмне кереги бар бизге? Ошондой МПО, СМПО, анан ар кими кирип алып эле башын айлантып эле президентибиздин башын айлантып анан коррупция дейт. Коррупция ошол кичинекей деле коррупция бар, кичинекей жагыбызда. Президент эмес, мына моякта өзүбүздүн айылда деле коррупциялар бар, толтура. Анан биздин көйгөйүбүз ушул кызда ошол жерде МПОнун катышкан чилендери болобу, МПОда катышкан директорлери болобу, мен ошолордун баарына отчет алынсын деп кошулам. Отчет беришсин. Бербейби? Биздин границадан Гилейген падышабыз Акаев деле качып кеткен. Ошого окшоп кетсин. Бул жерге турбасын, чын мен ошону каалайм. Бакиев деле кеткен дүйнөнү жыйып алып. Алар эмне жүрүшпөйбү? Өзүнүн суусуна, өзүнүн элине.
А булар биздин суубуз, алтыныбыз, байлыгыбыздын бар үчүн, акчабыз бар үчүн жүрүшөт жанагы кыздар. Жапжаш эле кыздар эмнени чечет айланайын. Могу соткадан карап отурсам, көп болсо 15, 20, 30 тагы кыздар экен. Ошолор эмнени чечет. Президентибиз тигине Роза Отунбаева айныгандан кийин ошол кыздар деле айнып калыптыр деп чечтим. Ушу селпектеп барган кыздар деле. Ошонун бардыгын отчетун президент деле алсын. Менин оюм ошол кыскасы. Рахмат. Президент деле алсын. Негизи эле чет өлкөлүк агенттерге эме болсун деп, ушу мыйзам киргизилсин деп, Бакыт Райымкулов деген эме депутат колдоп жатат. А калган кайсы депутат, башкасы кайсы депутатты колдойт? Депутат деле эмне? Депутаттын баары эле ошолордун чөнтөгүнөн жеген немелер. Ал депутат бүт эле ошо бир казандан тамак ичкендер. Биз азыр айлыбыздан көрүп эле билип атпайбызбы? Айлыбыздагы милисиябыз бар, айыл өкмөтүбүз бар. Бүт эле бир чөнтөктөн жеши менен эле барсаң эле эч кимсе эч көйгөйдү айтпайт. Эй, жок дегенде кары картаңдарды карабайт, эй. Айла анан биз сонун кыйын жашайбыз дейт. Жеттомдор эмне байлыгыбыздан же мамлекет бай үчүн жеттомдор курулуп атабы. Кароосу үйлөр болуп атабы. Ошо биздин башка жок үчүн ошондойлор көбөйүп атат. Туура. Башчыбыз баштуу болсо, мондай жокчулук болбойт болчу. Элди барып текши ойлосо текши болмокпуз. Азыр байлар байда, кедейлер кедейде жашап атат. Мына чекесинен эле табылат, мага окшогондор. Туура. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү талкуу жакшы болду. Бактылуу бол, саламат. Биз саламаттын айынан ушул немеге кошулуп калдык, салтанаттын айынан. Ушул үнүбүздү жеткирип аткан сага рахмат балам. Жанагы Марипага рахмат. Марипа менен кошо жүргөн адамдарга рахмат. Биз МПОсунда билчү эмеспиз, мындайында билчү эмеспиз. Силерге өмүр ак жол. Чоң рахмат. Ыйлабагыла, коркпогула, эл бар, журт бар. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат.